Assalamu алейкум урматтуу замандаш. Анда кезекте көрүнөктүү аңгемелерибиздин бирине назар салыңыздар. Мектепте өтө зирек, бирок кызганчаак көрө албас бир окуучу бар эле. Бир күнү мугалим аны чакырып алып: "Балам, сен эмнеге классташтарыңдын жасаган нерселерин бүлүндүрө бересиң? Алар менен уруша бересиң?" деп сураптыр. Анда окуучу: "Агай, мен баарынан алдыда болушум керек. Менден эч ким ашып кетпеш керек" деп жооп бериптир. Ошондо мугалим ордунан туруп, колуна борду алып, доскага 15 сантиметрдей сызык сызыптыр да окуучусуна кайрылыптыр. "Балам, бул сызыкты кантип кыскартаар элем?" Анда окуучу: "Мен муну бөлүп кыскартаар элем" дагы бир топ өзүнүн ойлорун айтыптыр. Бирок мугалим буга канааттанбай, ордунан туруп, ошол сызыктын жанына дагы узунураак сызык сызып: "Байкап көрчү балам, мурунку сызык эмне болду?" деп сураптыр. Ал буга караганда кыскараак болду. Ошондо мугалим өзүнүн айтайын деген оюн балага түшүндүрүп: "Көрдүңбү, балам? Бирөөнүн сызган сызыгын кыскарткандан көрө, өзүңдүн жөндөмүң, билимиң менен өзүңдүн сызыгыңды узунураак сызган алда канча пайдалуу, алда канча жакшы" деп жооп берген экен. Мына замандаш, жашоодо да ушундай. Бул жашоодо көрө албастыктан, кызганчаактыктан өткөн оору жок. Ошондуктан ар дайым бирөөгө көрө албастык кылгандан көрө, кызганчаактык кылгандан көрө, дайыма өзүңдүн билимиң, жөндөмүң менен алдыга жылып үлгү көрсөткөн артык. Окуучуларда дагы байкалган ушундай кызганчаакты көрө албастык оорулар болсо, аларга байкатпай, билдирбей дарылаган абзел.